Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен 50 миңге жакын кыргызстандык чыкты. Мындай кубанычтуу кабар тарары менен мунапыска илингенин билүү үчүн миграция министрлигинин коомдук кабылдамасына келгендер көп. Ошо чыкты деп келдик. Биринчи текшергенде жок чыкты. Анан кайра дагы бир текшерсем кайра бар болуп калды. Анан ишенбей бул жака келип текшерсем анан чыгып калды. Бүгүнкү күндө 77 миң кыргызстандыкка федерация аймагына кирүүгө тыюу салынган. Булардын баары мекенинде, бирок басымдуусу жумуш тапкан эмес. Айрымдары курулушта иштесе, кээ бирлери кара тизмеден чыгуу мөөнөтүн күтүп, үй жумуштары менен алек. Мисалы, Жолдош Кылычбеков 10 жылдан ашык өлкө сыртында иштеп, 1 жыл мурда патенттин мөөнөтүн узартпай калып, кара тизмеге илинген. Кыргызстан деле нормально болуп калды. Иштесе болот бияқта делечи. Аякта квартплат тигинти мынтип отуруп, бияктын акчасы менен бирдей эле болуп калат экен. Биякта мисалы айына $1000 тапсаң, тияктан айына $1000 жөнөтө албай калган күндөрүң болот. Кара тизмеден 50 миң кыргызстандыкты чыгаруу чечими июль айынын ортосунда күчүнө кирет. Орусияга кайрадан кирүү мүмкүнчүлүгү миграциялык тартиптин эрежелерин бузган жарандарга гана берилет. Кара тизмеге киргендердин дагы саны, ошол кара тизмеге кириш маселеси каралып аткан биздин Россияда бүгүнкү күнү жүргөн жарандардын жалпы саны 250 миңге жакын адамдын тагдыры каралып атты. Ошондо Россиядан чыксам кара тизмеге кирип калам деп дагы деле мыйзамды бузуп жүргөндөрдүн саны абдан арбын. Алар үчүн 10 июльдан баштап 1 ноябрга чейин тоскоолдуксуз Россиядан чыгып, кайра кирүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Кайра кирген учурда иш издеп баргандар миграциялык баракчага келгендеги максатын жумушка орношуу деп так көрсөтүшү керек. Бирок мындай жеңилдетилген тартип 5 жана 10 жылга кирүүгө тыюу салынган жарандарга тиешеси жок. Ошондой эле соттун чечими жана атайын кызматтардын көрсөтмөсү менен өлкөдөн чыгарылгандарга да кирүүгө уруксаат берилбейт. Адистер июль айынын ортосунда Кыргызстан ЭАЭПке толук кандуу мүчө болот деп ишенимдүү айтууда. Бул кыргыз эмгек мигранттары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусияда ал өлкөлөрдүн жарандары менен бирдей укукка ээ болуп, чек аралар ачылат дегенди түшүндүрөт. Бурулай Пусурманкулова, Алтын Ханбабаев, Коомдук 1 канал.